Ош шаарына жакын жерден арзан жер издегендер барбы? Анда бул видеонун аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Бүгүн биз сиздерге бул чыгарылышыбызда Ош Алай негизги трассасы 9 километр, тактап айтканда 10 километр деп айтып кое берели. Торгой булак айылынын жаңы конушунан сатыла турган 5 соттук жер аянтын сиздерге тартып көрсөтүүдөбүз. Сатыла турган баасы 1 миллион 200 миң сомго бааланууда. Бир аз кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат, документтери дайын, колдо турат. Бул жагы Ачы айылы. Ылдыйкы тарабы буюрса Манас айылы. Бул жагы Торгой булак айылы. Кыскасын айтканда, урматтуу достор, өтө жакшы локацияда жайгашкан. Баасы дагы чөнтөк бап. Эгерде кимдир бирөө ушундай жер издеп аткандар болсо, анда чамдаңыздар. Айланага көз чаптырсаңыздар, быжырап эми ушунчалык стройка жүрүп жатат дейсиз. Эми 2 жылдан кийин келсеңиз бул жерди тааныбай каласыздар. Анан бул сатыла турган жердин айланасында неге үй жок дешиңиздер мүмкүн. Анын дагы бир себебин айтып өтөйүн. Анткени могу биздин артыбызда чоң стадион түшөт. Демек стадион түшкөн жерге мектеп да түшөт да. Мектеп түшүшү мүмкүн. Мечит түшөт экен, ФАП түшөт экен. Мына ушундай сос объектилер мына ушул бош жаткан жерге түшөт. Демек сиз бул жерге заңгыратып үйдү салсаңыз, сиздин бала чакаңыз садикке дагы 1-2 мүнөттө кирип чыгат, мектепке дагы, стадионго дагы, ФАПка дагы кирип чыгып буюрса билимин ала берет экен. Ошол жагынан сиздер утасыздар, утулбайсыздар. Ким алса дагы өкүнбөйт. 1 миллион 200 миң сом. Бир аз кеми бар бул айтылыш баасы. Эми келүү жолдорун бир катар тартып көрсөтөлү. Андан кийин сөзүбүздү дагы ушул жерден кошумчасын айтабыз, чек араларын сиздерге көрсөтүп беребиз. Учурда мен Ош Алай негизги трассасынын боюнда Мада айылына бир аз жетпей 13 километрден өткөндөн кийин мына Торгой булак жаңы конушунун негизги кире бериш көчөсүнүн башында турамын. Ушундан 300 метр жүрөсүздөр. Жолдун оң тарабында мечит бар. Мечиттен өтүп оң тарапка бурулуп, дөңсөгө чыгып, до конца жолуңуздарды улай бересиздер. Торгой булак жаңы конушунун батыш тарабына барасыздар буюрса. Ошондо Манас айылы тараптан келген болсоңуздар, Манас айылынын чыгыш тарабы болуп калат. Ал жак менен дагы барсаңыздар болот. Ачы айылы аркылуу барсаңыздар дагы болот. Кыскасы 3 жол менен барсаңыздар болот да. Жүрүңүздөр, жеринен ыстык маалыматтарды берели. Урматтуулар, жанагы биз айткан жол менен түз келе жатасыздарбы? Торгой булак жаңы конушунун күн батыш тарабы болуп калат. Жанагы Манас айылы, Ачы айылы менен чектешкен жер. Бул жагы Ачы айылы. Бул жердеги бакты дагы алыстан эле көрөсүздөр, ушул бактын түндүк тарабы болуп калат. Ачы айылы 305 маршруттук каттам тетиги жерде айылдын арасында токтойт. Ушундан түз эле жанагы жөө адамдар өтүүчү жол аркылуу өтсөңүздөр, маршрутка дагы буюрса жакын эле жерде. Бул жагы болсо тетиги үйдү көрүп турасыздар, ошонун астында канал бар, каналдын астында буюрса Манас айылы. Ал жерде мектеп да бар, бала бакча да бар, бүт бардыгы бар сос объектилер. Ачыда дагы бар ошол бала бакча, мечиттер. Эми сиздерге чек арасын тактап көрсөтүп коеюн. Чек арасын сиздерге атайын дайындап койдум эле. Мунуну караңыздар. Жерибиз бирок 3 бурчтуу. Бул жагы мына ушундай кылып көрсөтсөм туура болот. Мына күн батыш тарабы 35 метр. Мына тарабы 35 метр. Бул жагы болсо 32 метр. Ушул туштарга чейин келип калат. Мына ушул туштан кичине кыйтык жери бар, ал 5 метр. Андан сиз түз бул жагына 40 метрди эсептеп келе бересиздер. 3 бурчтуу жер. Бирок кошумча жери дагы бар. Эч ким пайдаланбай турган жер. Аны сиздер убактылуу пайдаланып турсаңыздар дагы болот. Айтор, мына ушул тарабы. Бак, наркы беркилерди тигип, кошумча кылсаңыздар болот. Анан жок, жөн эле таза эле ишти кыла берейин дей турган болсоңуздар, анда ушу кызыл китепте көрсөтүлгөн чек араларында үйдү салып, короо сарайды салып, ширин жашооңуздарды уланта бересиздер. Чек арасы мына ушул жерден башталат. Түшүндүңүздөр, бул жагы 40 метр, кичине бул жака 5 метр бурулат, андан түз бул жагына 32 метр, ал жактан 32 метрдин бул бурчунан 40 метрдин бул бурчуна 35 метрди эсептейсиздер. Буюрса туугандар, жоро жолдош, тууган урук, ким жакын тааныштарыңыздар болсо, бул видеону максималдуу түрдө аларга жөнөтүп коюңуздар. Балким ушундай арзаныраак жер издеп аткандар, кандай дейсиздер? Анан суусу жок, суу проблема десеңиздер, мына караңыздар, жап-жашыл болуп бак көктөп турат. Демек, суу келгендиги үчүн, суу бар үчүн ушул жашыл бак көктөп турат да. Ал жерден эми 5-10 сом акчанын көзүнө карабай, насос аркылуу түз суу тарткызып келип, бул жерди жашылдандырып, көктөндүрүп, маза кылып койсоңуз болот. Ал жакта тетиги жаңы конушта бир дагы көгөрүп турган
бак даракты көрбөй жатасыздарбы? Ал жерде эми суу ташып ичет проблема сал. Мына каналдын эле үстүндөсүздөр. Туугандар, каналдын эле үстүндөсүздөр. Мотор менен суу тарткызып алсаңыздар болот. Эми болушунча сиздерге маалыматтарды бергенге аракет кылдык. Калган маалыматтарды ээсинин номери экранасында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. 1 100 000 чочуп алыңыздар. Бул айтылышпасы. Реалдуу клиенттерге жакшы түш берүү жолдору каралган, документтери так, керек болсо жанагы келечекте салына турган үйдүн дагы проекттери, долбоорлору, чиймелери чийилиптир. Мына. Буюрса, мына ушундай үй чөткөн да, заңгыраган элестет тастарбы? Мына. Ассаламу алейкум. Жакшылыктар болсун. Өзүңүздөр экран астында, артында бизди күзөтүп турган ар бир көрүүчүгө жер, үй, батир, кыскасын айтканда жакшы кыймылсыз мүлктөр насип кылган болсун. Амин. Аллаху акбар.